Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында камейка отурусу полный талкаланды. Такыр талкаланды. Ренсма Кыргызстан биз 2 завод курабыз Бишкектен, анан Ошто. Акаев крышасы болсо негизи бардыгы буларга эле деп алдынан чуркап жүрүп, премьер-министрлери ошол Ренсманын генеральный директоруна колуна суу куюп жүрсө, демеле баары официант болду да буларгачы. Кудай болуп калышты булар. Бир нерсени унутуп коюшат. Жогорку кеңешке алып келип, мунун баарын ратификация кылыш керек болчу. Ошондо күчүнө кирди. 2000-жылы Акаев завод ачылып атат. Өстүргүлө десеп, элдер Акаевге ишенип өстүрүп алган. Анан кийин булар кашайып 25 сомдон 30 сомдон алып туруп алышты. Завод негизи бар беле? Эч кандай завод жок болчу, Ренсма Кыргызстан деген. Бир упаковочный эле цех бар болчу буларда. 3,5-4 миллиард сигареттен чыгарып аттык деди. Анысы да калып. Негизи булар даяр сигареттерди штучно кылып, упаковкасы жок, контрабанда кылып эле, булар официальный келишим менен Кыргызстанга алып келчү эле. Анын арасынан премиум сигареттер да бар. Эң чоң контрабандист менин оюмча бул Акаевдин өзү. 3 миллион 400 миң доллар бул элдин акчасы. Ошол убактагы премьер-министрлер, налоговый инспекция бардыгы туруп алып, көргөн жокпуз, билген жокпуз деген бул уят эле иш. Баары билди, бардыгы пайдасын көрүштү. Булардын эле ушул эмеси менен 3,5 миллиард долларга чейин Кыргызстан чыгым алып келди. Эгерде сен башка мамлекеттин мекемесине ошонун кызыкчылыгына иштесең, башка мамлекет үчүн иштесең, өз элиңе зыян алып келсең, бул чыккынчылык деген болот. Өкмөт мүчөсү болосуңбу, министр болосуңбу, налоговый инспекциянын начальниги болосуңбу, таможнянын начальниги болосуңбу, бардыгы жооп бериш керек. Бүгүн анча ошо жердеги начальник налоговый инспекциялар түздөн түз күнөөлүү чыгарып жергендер, бүгүн мен жакында байкап калдым, башка бир партиялардын арасында баратат. Талапкер болуп баратышат. Ошол миллиард жеген миллиардтарды бүгүн элге таратып берип атат. Парламентке келип, иликтөөнү аягына чейин чыгабыз, фамилиялар аталат, эми анысы деле билинип турат. Бул Акаев башында турган, мен оюмча бул транснациональный ОПГ